Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Гүлзат Баялиева, антрополог, Германиядагы Тюбинген университетинин докторанты, илимпоз. Сиз мына антрополог катары жакындабы качан ушул Шамалдысай шаарынын антропологиялык көз караштан изилдеген экенсиз да. Эми калың эл үчүн, биздин көрүүчүлөр үчүн алгач антропология эмне илим, кайсы багыттарды, кайсы нерселерди изилдейт, анан ошол антропологиялык көз караштан эмнеге дал ушул Шамалдысай шаарын изилдедиңиз, ошону айтып берсеңиз. Саламатсызбы, бүгүнкү ошо эфирге чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдиремин. Ооба, мен Германияда антропология багытында докторлук ишимди жазып, ошол иштин алкагында Шамалдысай шаарчасын мисал катары алгам. Антропология негизи илим катары бул адамды, антропос деген өзү адам деген сөздөн алынган да, адамды же болбосо коомду изилдеген илим. Анан бирок бул илимдин батыш менен биздин советтик ошо билим системасында айырмачылыгы бар да, кандай түшүндүрөт, кандай колдонулат, ошондой айырмачылыктар бар. Мисалы үчүн бул жакта бул Кыргызстанда дейбизби же советтик дисциплиналарда бул тарыхка кирип кетет, тарыхтын бир бөлүгү же болбосо мындай көбүнчө физикалык антропология адамдын физикалык жагын изилдеген. Бирок батышта деле бөлүнөт. Европанын мектеби башка, Американын мектеби башка. Ал жакта антропология бул көбүнчө заманбап азыркы коомдун, азыркы ошо окуялардын, кырдаалдардын адам аркылуу көз карашы, ошол көбүнчө адамдын үнүн, адамдын өзүнүн ошо күнүмдүк жашоосу, турмушу аркылуу ошо коомду изилдеген илим болот антропология. Эми ошол антрополог катары эмнеге ушул Шамалдысай ушунча көп шаарлар бар? Эми балким бул мына бул жагынан өндүрүштүк, өнөр жай борбору катары Чакан шаар, бир убакта өндүрүш гүрүлдөп өнүккөн шаарлардын биридир. Бирок ошончо шаардын ичинен, Чакан шаарынын ичинен эмнеге ушул Шамалдысайды антропологиялык изилдөөгө мындай тандап алдыңыз? Туура белгиледиңиз, ошо Кыргызстанда негизи ошо советтик башка өлкөлөрдө деле чакан шаарларда ПГТ деп коюшат, поселок городского типа, ошол жакта өндүрүштүн артынан курулган кичинекей шаарчалар көп да. Анан алар көбүнчө мындай чоң шаардан сыртта, мындай перифериялык мындай ишылса алыс. Бир-эки чоң ишканага байланган. Ошолорго байланып курулган шаарлар бизде Айдаркен, Актүз, Миңкуш, Кажысай, Малисай дегендер бар, Таш көмүр, Шамалдысай. Шамалдысайды тандап алганын себеби өзүм, биринчи себеби өзүм Шамалдысайдан болуп, эми анын ички баарын билем да, тарыхын, кантип курулганын. Анан ошентип темаларды тандаарда биз өзү деиндустриализация деген теманы экономикалык антропология жаатында ошентип баштагам да. Анан мисал катары ошо эмнеге Шамалдысайды карабашым керек деп өзүмдү деле мындай дароо эле аны тандаган жокмун. Биринчи 1-2 жыл ойлонуп жүрдүм. Бул деле жана өндүрүштөн кийинки шаарча, бирок жалпысынан деиндустриализация дегенде жана депрессивдик, ал жерден элдин баары кетип, жөн эле эң калып калган шаарларда тургундар жумушсуз, жана терезелери жок үйлөр. Мисалы үчүн Кажысай деле көпкө эле ошондой болуп турдук, ошол сыяктуу да, же Малисайды деле көрөбүз. Ал жакта көп мындай экологиялык деле проблемалар болот да. Бирок Шамалдысай ошолордон айырмаланат экен да. Көбүнчө ошентип деиндустриализация деп изилдегенде ошондой депрессивдик шаарларды мисал катары алат. Бул Кыргызстан деле эмес, бүт СНГде деле эмес, Британия же болбосо Кытай, ошол жакта деле мисал катары жана Актүзгө, Миңкушка окшогондорду алышат. Анан Шамалдысайдын ошо өзгөчөлүгү да өзүнчө бир мындай табышмак да, эмнеге бул өзүнүн жолун таап кетти. Башында 90-жылдары көп эле шаарлар жумушсуздук болуп, жолун таппай, ошентип кыйналып эле жүрдү. Бирок бара-бара Шамалдысай жана жанындагы эле Таш көмүрдөн айырмаланып деле өзүнүн жолун таап кетти. Ошон үчүн ошону карайын деп өзүм таятам, чоң аталарым баары ошол жакта курулушка катышып,
ошого салымын кошкон, анан антропологиялык жактан алардын үнү, алардын жасаган эмгеги, алардын бүт ошо жаштыгын берген да, ошонун арты менен курулуп атпайбы. Анан ошого кызыгып, ошону мен жазышым керек антрополог катары деп. Эми биздин көрүүчүлөрдүн көбү билбеши мүмкүн, Шамалды сай бул Үч Коргон ГЭСинин курулушунан улам пайда болгон чакан шаарча. 56-57 жылдары Үч Коргон. Ошол Нарын суусундагы курулган алгачкы ири ГЭСтердин бири Үч Коргон электр станциясынын курулушунун куруучулары жашап калган шаар Шамалды сай. Суу электр станциялары токтоп калган жок, иштеп жатат. Жалаң ошого байланып, демек ал жердин калкынын азайышы, тургундардын башка жака көчүп кетишине себептүү болгон жок да, туурабы? Же мурдагыдан жумуш азайган жок? Балким ошондодур себеби, ошол калкы саны азайган жок, турмушу начарлаган жок деп атпайсызбы Шамалды сайда? Абдан жакшы суроо. Ооба, негизги өндүрүшү ошо ГЭСтер болгондо, ошо Үч Коргон ГЭСи, кийин Курпсай, Токтогул, Ташкөмүр ГЭСи, Шамалды ГЭСи курулган, алар турат, иштеп атат. Мурдагыдай жанагы проектная мощность деп айтышат, бүт агрегаттар иштебесе да, бир аздан иштеп атышат. А бирок аларды ошолорду сакташ үчүн өндүрүштөрдү совет учурунда эле эмелер, заводдор курулган да, мисалы үчүн завод ГСК деп койчу, гидросталь конструкции, асфальт завод, бетон завод аябай чоң иш аткарчу да. Алар токтоп калды да. Мындай бир 10 чактуу чоң өндүрүштүк заводдор токтоп калган 90-жылдары. Жумушсуздук болду. ГЭСтер турганы менен ГЭС анын баарын камсыздабайт да, шаардын баарын камсыздай албайт. Мисалы үчүн ошол эле Ташкөмүрдү алсак, жанындагы Ташкөмүр, ошо Шамалды сай Ташкөмүргө негизи карайт да. Буну жанагы города спутники деп туруп, ушундай бир чакан шаарларды бир аз чоңураак шаарларга спутник катары коюп койгон да. Ошонун негизинде бюджетинде мындай колдоочу шаар сыяктуу, жандоочу болот. Ошондой болобу. Деп Ташкөмүрдө да ошол эле ГЭСтер бар, бирок алардын экономикалык абалы бир аз башкача. Андай кирсең деле жанагы мурдагы базарлары андай чоң эмес, андай өнүккөн эмес. Ташкөмүр депрессивдик шаарга кирет да. Шамалды сай башкача, бирок Шамалды сайга өзүнчө статус бербей, ошого жергиликтүү тургундар да нааразы. Шаар өсүп атат, жанындагы башка 5 айылды камсыздайт. Ошого бизге статус бергиле, жок дегенде айыл өкмөтү кылып Нокенге киргизгиле деп, Нокен районуначы. Бирок ошондой убагында город спутник деп Ташкөмүргө каралып, ошо менен территориалдык башкармалык деген бир кызык статусу бар экен да. Шаарыбыз жай эле эмес. Ооба. Бирок өзүнүн 3 мектеби бар. Анан азыркы орус мектеби чоңоюп, миграцияга байланыштуу көбү орус мектепке берген кызыгат экен эмелерчи, ата-энелер азыркылар. Ошо Россия менен байланыштырат окшойт да келечекти. Ошол жака окуучулар батпай, класстарды эми башка имараттарда ачып атышат. Эми шаардын чоңойгону ошол да. Ошончо дагы мына көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн Шамалды сайдын абалы башкачараак, башка ошол жанында Ташкөмүргө караганда башкача болгондо калкынын саны азайган жок дедиңиз, Өсүп атат. 12 миңге жетип калыптыр. Мурда болсо бир 3-4 миң, 5-6 миңдей эле болгон, 2 эседен ашык, 2,5 эсе өсүп кетти калкынын саны. Эмнеге андай болуп турат? Шамалды сай мынтип калкы көбөйүп атат, башка ал сыяктуу шаарлардыкы азайып атса, эмнеге андай? Ошонусу менен дагы кызык да, Шамалды сай мен деле көп суроолорду коюм, эмнеге, качан, ошо түзмө-түз кайсыга байланышкан болушу мүмкүн деп. Менин ошо божомолум Бишкек-Ош жолу, стратегиялык жол эмеспи чоң, ошол курулганда, ошол 99-жылы ошол учурдагы айыл өкмөтү Шамалды сайдын тала аркылуу кыска түз жол кошуп туруп курганда, эски жолу бир аз ошо шаарча аркылуу 8 километр деп Поскай жактан узагыраак болуп кетчү. Анан кыска түз кылып базардан эле улап кеткен, мүмкүн ошон үчүн ошол таасирин тийгиздүү болуш керек, мындай ийгиликке жеткен себеби. Бул башка райондорду дагы бириктирет, ушул жол аркылуу. Анан соода саттык кошолорду дагы жакшыртат, андан сырткары айыл чарба бар.
ошол маселеси. Анан Шамалды сайы болсо башында ошо Токтогул ГЭСин куруп бүткөнгө чейин убактылуу деле курулган экен, үйлөрдө да финский деп жыгачтан мындай жука эле панельный убактылуу, бирок азыр ошо талаалардын кээ бир пахта эгилген талаалардын ордунда деле чоң коттедж үйлөр, мындай кымбат үйлөр курулуп атат, тойканалар ачылып атат. Мындай киргенде эле көрүнөт да, анын өсүп атканычы, машинелер батпайт, ар бир жолдор машинеге толгон, базарлары абдан чоң, тойканалар, үйлөр жакшырган, курулуштар бүтпөйт үйлөрдүн. Эмнеге андай болот? Ал жерде бир өндүрүш, бир мындай бизнес объекттер, бир ишкана болбосо деле ошентип өнүгүп гүлдөп өсүп атат. Бул демек жол, баягы чоң жолдун боюндагы сооданын эсебинен эле? Ошо эми жолдун боюнда ал бүт Кыргызстан билген Шамалды сай дарбыздар сезондук учурда эле сатылат жайында, а бирок ичинде мындай чакан мини заводдор кирпич бышырган, ошондой пескоблок жасаган, ошондой чакан эмелерди куруп алышыптыр да. Акыркы жылдары улам Россияга барып келгендер ошол жакта ишканаларды ачып, жакынкы аймактагы айылдарды, ошо Алабукадан, Аксыдан келип ошол жерден строй материал алат, ошо куруучу материалдарды алышат. Эмелер бар, азык түлүктүн жана дүкөндөрү бар, той-пой кылса, Шамалса келип алышат. Ошол мындай эме болуп калыптыр, центр болуп калыптыр, соода саттыктынчы, Шамалсанын ичи. Ошо ар кандай профилдеги эме тиричилик буюмдары дагы бар. Шамалды сай башка ошол чоң жол, Бишкек-Ош жолун деп коелу, башкаларга үлгү болуп, аларга ошондой модель боло албайт. Эмнеге Шамалды сай гана ошентип өнүгүп өсөлдү? Башкаларга анын бул тажрыйбасы, бул практикасы мындай колдонуу мүмкүн эмеспи? Кандай? Мына изилдеп көрдүңүзбү? Ошону ооба мен да карадым. Биринчиден жанагы бизде өлкөдө ошого окшогон шаарчаларга көңүл бурулбайт да. Бишкектин айланасында эле же Бишкекке эле мындай багытталганда көңүлдүн баары ошол жака бурулган. Мен ойлойм эле, мен ошого терең ишенем. Башка Шамалды сыяктуу башка деле шаарлар бар да, алар бир нерсе болуп жолун таап, өздөрү өнүгүп кетти. Ошону мисал катары карап, ошо модель катары эле караса болот. Шамалды сайга көңүл бурулбай, эли мындай өзү менен өзү эле мындай жолун таап, өздөрү уюшулуп, өздөрү проблемаларын чечип, бири-бирине жардам берип, жана мобилизациялык же мындай организациялык күчү абдан жакшы нукка келтирилген да. Анан мен ойлойм, мүмкүн бул жана мурдагы советтик доордо тартип, анан өндүрүштөгү өзгөчө тартип күчтүү болгондо, мүмкүн ошол деле таасирин бергендир. Себеби улуу мундагылар кийинки мундагыларга үлгү болуп, алар деле дисциплинаны же кантип уюшулуп, коллективдик кандай мындай ашар сыяктуу нерселерди жасап, бири-бирине колдоо көрсөтүп дегенде, мен ойлойм, ошо негизгиси мүмкүн буга чейин эми СССРге эле байлабасак дагы, бирок жана чакан болуп бири-бирин таанып, ошо көнүп калып, бири-бирине жакшы жардам берип, мындай ынтымактуу коллективдештирилген бир жамаат болуп калды да, ошол жардам берет деп ойлойм. Эми азыр Кыргызстандан бир айылды табыш кыйын, мындай ошо Россияга, алыскы чет өлкөгө мигрант болуп кетпеген. Шамалды сайдын калкы азайбай, тескерисинче көбөйүп жатса, анда ал жактан миграция болгон жок деп айтса болобу? Ошол Россияга, башка жака кеткендер болгон жокпу демек? Ошо миграция, эгер 90-2000 жылдагы Россияга кеткен миграцияны алсак, болгон, ал жерде болгон, бирок Шамалды сайындагы өзгөчөлүгү, ал жерде 70-80 жылдары, 60 жылдары деле аябай мындай эме болгондо, циркуляция, эл келип кетип, себеби ГЭСтерди куруш үчүн бир кесипкөй тажрыйбасы бар башка союздук өлкөлөрдөн алып келинип, була бригадалар келет, адистер келет, 1000 кишини алып келип, алар кайра кетип 2 жыл, 5 жыл жашап, ушундай аябай чоң болгондо эмесичи, мынтип айлануусу. Кыргыз өзбек, бул Өзбекстанга чектешкен үчүн өзбектер да көп, анан кыргыз өзбектер азчылыкты түзгөн. Алар абдан аз болчу, көбүнчө европалыктар, ооба, ошо орус, украинец,
немец, кийин татарлар да көбөйдү. Ошон үчүн мындай миграция дайым эле болчу да, дайым эле мындай жаңырып турчу. А бирок ошо башында өзбек, кыргыздар келгендер, жана старожилы деп коет го, илгертен бери жашагандар бар, алар деле мындай негизги өзөк болуп турат. Андан сырткары дагы Аксы, Ала Бука, ушундай тоолуу аймактардан жана Нокен тараптан деле келишип, мындай жаңыртып турат да калкын. Ошон үчүн миграция мындай токтобойт. 90-чы же мына азыркы деле Россияга миграцияны алсак, ал жерде дагы деле ошентип айланып турат. А бирок негизги өзөгү бар, ошо башында келгендер ушул жерде турат. Мына бала чакалары Россияга кетсе дагы тыгыз мамиледе турушат, жардам беришет, же болбосо кайтып келип ушундай ишканаларды ачат, СТО же мындай үйлөрдү курган бир фирмаларды. Анан Өзбекстанга жакын болгон үчүн ошол жак менен дагы мамилелер байланышкан. Меймандикер келет. Экономикалык жактан активдүү калк азайган эмес, бул баягы ар бир шаардын калк жашаган жердин баягы жаштар канчалык аз болсо, демек абалы начар экономикалык. Жаштар көп болсо, демек жаштар иш менен камсыз болгон. Ал жагынан демографиялык жагынан алганда ал жакта жаштар азайган эмеспи? Жок, 90-жылы азыр 90-жылы эгер статистиканы алып элдин санын карасак, абдан түшүп кеткен. Себеби биринчиден жана орус тилдүү башка улуттагылар алар кеткен, ошо бир нече жыл бою 89-тан баштап 94-кө чейин тынбай контейнерлер менен көчүп кетишип, а бирок ошол үйлөр башында мүмкүн 1-2-3 жыл бош турса, кийин бара-бара келе баштаган ошол башка аймактарданчы. Ошентип бир аз өзгөргөн калктын жана өңү делечи. Мисалы үчүн мурда кыргыз аз болсо, азыр бул жалаң кыргыздар бир 50 чакты эле орус калды десем жаңылбайм. Улуттук курам өзгөрдү. Улуттук курам өзгөрдү, ошо калкы деле өзгөрдү. А бирок мурда азчылыкты түзгөндөр дагы деле жашап турат. Ошолор өзөгүн түзөт деп ойлойм да. Себеби алар аксакалдар соттун жетектеген мүчөлөрү болуп, салымын кошот, жана аялдар кеңеши деп аялдар деле аябай активдүү катышып. Сиздики илимий изилдөө болуптур, мындай чакан болсо дагы ошол өзүнчө ошол мындай айтсак Шамалды сай феномени. Ошол сиздин Шамалды сайдын тажрыйбасынын практикалык мындай баалуулугу барбы башка ушул сыяктуу шаарлар үчүн? Балким башка ушундай мурдагы өндүрүштүк бир өндүрүшкө байланып кийин аңгырап бош калган шаарларга бир пайдаланчу бир тажрыйбасы, мындай нерсеси барбы? Илимпост катары байкай алдыңызбы? Эмнеге мына Шамалды сай өсүп өнүгүп жатат дагы башка ушундай өнөр жай борборлору чакан болсо дагы бош калып атат да? Практикалык, мисалы сиздин изилдөөңүздүн практикалык баалуулугу эмнеде? Эмнеде башкаларга кандай тажрыйба алса болот? Абдан жакшы суроо. Ооба, бул илимде дагы биз ошо илимге болгон салымы кандай ошондо бул мисалдын деп өзүнчө бир эме жазабыз да, бир глава. Ооба. Ошондо мындай да, жанагы башында айтканда деиндустриализация деп депрессивдерди эле карабай, мындай ийгиликтерди карап, бирок алардын жана болуп аткан нерселери мындай мынтип эле чаптап эле тиги кыла албайбыз да, себеби башка факторлор деле таасир бериши мүмкүн. Мисалы үчүн Шамал сайдын мисалында мен жанагы жолду айтып кетпедимби? Ошон үчүн жана инфраструктурага дагы абдан көңүл буруш керек экен. Жана убагында 99-жылы убагында ошентип жол салынып, кошулуп калган экен да. Ошол Бишкек-Ош жолу реконструкция болгондон кийин Шамалды сайга чоң Бишкек-Ош жолу жакын болуп калды. Туурабы? Ошондой болуп калдыбы? Жок, жол ал жерде бар болчу. Жол ошол жерде эле болчу. Ал жылган жок. Шамалды сайдын жолу ошо Бишкек-Ошко узагыраак болчу да. Мынтип кыдырып, да башка бир 8-12 километр деген айылдардан айланып, андан кийин кошулчу да. А кийин бул базардан туура эле кылып кошуп атышат да, бир нече метр деле кошуп. Ошондуктан башка мисалы үчүн ошол импульс берди дейсизби? Ошол берди деп ойлойм да, себеби ал туура, кенен, кыскараак болуп туруп
анан башка региондорду дагы байланыштырып атат да, Ала Бука менен Аксы да ичине кирип кетет. Монтип аралап башка айылдарды киргиче ошол кыска түз чоң жол болуп асфальтталган. Ошону мен ойлойм да, жана инфраструктуралык жагына дагы көңүл бурулуп, ошо убагында бир нерсе жасалса, ошонун деле таасири тиет экен да. Мисалы ошол эле Бишкек ош жолу абдан узак, чоң, анын бойлой мисалы Шамал сайдан кийин эле мындай жок, эч нерсе жок жерден түз жерде пайда болгон Сусамырдагы Париж деп койсок болот го. Ошол бир мисал болуп атат го дейм, мисалы, ошол жол боюндагы сервис. Ооба. Сервистин эсебинен жашаган калктуу пункт болду, мисалы Парижде баарыбыз билебиз, Ооба. бренд болуп калды өзүнчө. Ошол сыяктуу бизнестин эсебинен өсүп гүлдөп атабы ошондо? Ооба, мындай соода, сервис, жана кирип заправка да бар, СТО дагы бар, мындай керек нерсени жана коммуникациялык байланыштар түз, жакын, ыңгайлуу болгон үчүн, ошон үчүн деле бул көп чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты да. Мисалы андан башка деле ошол Бишкек ош жолунун боюнда, Бишкек Нарын Тору-Карт жолунун боюнда деле мындай борборлуу ошондой калктуу пункттар бар, бирок алар мынтип дүркүрөп өскөнүн мисалы мен байкаган жокмун. Сиз байкадыңызбы? Андан башка да мисалдар барбы? Шамал сайдан башка дагы. Эгерде изилдесеңиз, эгерде кызыксаңыз, эгерде. Мисалы үчүн Баканбай айылын деле карасак, ал деле жакшы эле өсүп, бүт керектүү нерселер бар. Ысык көлдөгү. Эми ал андай деле өндүрүштүк эмес, ал жана айыл чарба, бирок ошондо деле эметкен жок да, мындай тегиз эле келаткандай өздөрү жол менен. Андан башка жанагынтип калктын саны азайып, өндүрүш жок болуп, жумушсуз болуп, анан өсүп кеткен башканы айта албайт экенмин. Ошол өндүрүшкө байланыштуу Шамалды сай эле жакшы мисал болот да. Бул негизи СНГ боюнча Шамалды сайды мен ошо үлгү катары, бирок баягы мен айтып кеткен аны модель катары бар жерге чаптай албайбыз да, себеби ар жерде өзүнүн фактору бар, убагында бир нерсе кылынып калып, анан жанагы адамдык ресурс дагы чоң ролду ойнойт. Мисалы үчүн элдин уюшумдугу, тактык бири-бирине жардам берип, бири-бирин тааныганы мүмкүн, ошолор деле абдан чоң таасир берген. Биз улам айтып атпайбыз, бул өнөр жай, өндүрүш борбору болгон депчи. Балким мисалы бул Шамалды сай сыяктуу шаарлар, ошол эле Миң Куш, Кажы сай, Ак түз дейбизби? Булар убагында баягы Москвалык камсыздоодо болгон шаарлар болуш керек, Москвалык камсыздоодо болгон. Ал жагынан кадрдык потенциалда, ал жакта жашаган калктын баягы кесиптик квалификациясы, билим деңгээли жогору болгондо. Анткени өндүрүшкө жогору квалификациядагы адамдар керек. Балким ошондо эмеспи, мисалы алардын жонгон агрардык бир калктуу пункт эмес, дал ошол жанагындай инженер, мисалы инженерлик техникалык бир өзүнчө бир катмар, адистердин катмары болгон, ошон үчүн баягы жаңы шарттарга алар туруштук берип, өзүнүн баягы билимин, кесиптик жөндөмүн пайдаланып кете алгандыр. Ошондо да эмеспи? Ал жагын изилдеген жоксузбу дейм да. Ошол кадрдык, алардын баягы кесиптик, кадрдык квалификациясы жөндөмү жогору болгондуктан эмеспи бар? Жакшы эстеттиңиз. Бул деле баягы уюшумдук деген мен өзүнчө бөлүгүм бар диссертациямда. Ошондо карайм, ошо элдин билимин, өзүнүн жөндөмдөрүн, бул абдан чоң ролду ойнойт. Себеби жанагы азыр эми soft skills деп айтып коюшат го, жанагы буну кылагалы көп жөндөмдөр. Икемдүү мындай мягкий навык. Икемдүү бир жөндөмдөр ушундай жакан шаарчаларда мүмкүн жогорураак болгон. Мобилдүү, Мобилдүү, мисалы үчүн музыкалык мектептер болгон, техникалык училищелер болгон, ошол жактан деле көп өнөрдүү боло алышкан да, СССР учурунда калктын көбү. Жанагындай инженер, повар, маляр, тиги бул деген майда чүйдө көп кесиптер кийин деле ошо пайдасын тийгизди да. Соода жай боюнча дагы филиалдар бар болчу, тиги техникумдарчы. Ошолор деле жанагы адамдык потенциал, ресурсту байыткан
ошонун таасири болду деп эсептейсиз. ооба. Ал толук мүмкүн, сиздин изилдөөңүз? Толук мүмкүн, себеби ошо айтып атпаймынбы, мындай уюшумдугу, анан мындай структурасы абдан күчтүү да. Шамал Сайда бат уюша калышат, бири-бирин тааныйт, бири-бирине жардам берет. Бул эми Кыргызстандын көп эле айылында бар, бирок бул жакта башка мүмкүн жана өндүрүштү иштеп жүргөн үчүнбү мындай так план коюп, ошо заводдо иштегенде эле ушинтип иштешет, чыгышат. Уюшкандыкта тартипте мындай. Ооба. Анткени мисалы, айыл дейли десек, алардын Шамал Сайдын өзүнүн пайда болгонуна бир 60 жылдай эле болуптур да, 57-жылы. Ага чейин аярда бир мисалы башка айылдар бар, 100 жыл, 200 жылдык тарыхы бар, баланча уруу берде жашайт, тери жашайт баардыгы. Бирок алар ал жакта мындай өнүгүүнү, мындай уюшкандык байкаш кыйын да. А бул кыргыздарды, өзбектерди жергиликтүү калп болгондо эле алар кийин көчүп келген ал жерге, туурабы? Ал жер айыл болгон эмес. Ооба. Демек, бул баягы индустриализациянын убагы учурундагы бир өнөр жай болгонунун таасири дагы бар экен да. Ооба, туура. Эми мени кызыктырган нерсе да, ооба, сиз мына антрополог, илимпоз катары изилдепсиз. Анын баягы практикалык пайдасы жөнүндө сурап көрдүм. Мына сиз эми бирок Германияда иштеп, ошол жакта докторантурада окуп жатасыз, иштеп жатасыз. Эми бунун практикалык пайдасы, мисалы жеке менде пикир бар да, пайдасы тийбей калабы депчи. Мына сиз изилдеп Германияга кетип каласыз эртең. Эмеге Шамал Сайга же Кыргызстанга пайдасы дейсиз? Изилдеп, жалгыз сиз изилдөөңүз. Бул изилдөөңүз балким интернетте бир жерде, сиздин баракчаңызда, бир сайтта болоттур. Сиз өзүңүз бул жакта эмес, Германияда иштейсиз, жашайсыз. Бунун практикалык пайдасы тийбей калабы деген мисалы менде пикир бар да. Ооба, изилдепсиз болду, ошо изилдөө менен эле, дагы сиздин изилдөөңүз менен эле сизге эле белгилүү, сиздин кесиптештериңизге эле белгилүү бир маалымат болот дагы, бүттү. А практикалык пайдасын кантип мындай жайылсак болот, пайдалансак болот. Биздин өкмөткө, ошол эле баягы биздин билбейм кайсы бир министрликке бир сунуштап көрдүңүзбү? Жакшы экен. Бул сын сыяктуу окшойт. Ооба. Эми сизди сындаган жокмун, бирок мындай сиздин изилдөөңүздүн пайдасы ошо ойдон эле бүтүп калабы ушу менен. Бүттү, болду, сиз кеттиңиз. Бул жакта кимди кызыктырат? Бунун пайдасы кимге тиет? Ооба. Бул негизи жана илимге сын десем деле болот да, коомдук илимдер көбүнчө негизи эле илимпоздор бири-бирине эле окуп, өздөрүнүн иштери деле, текчелери деле туруп башкага тийбей калат. Болуптур деп коебуз, болду. Ошо менен калат. Мүмкүн ал жактагылар даже билбейт да ичинде эмне, кандай бир табылгалар. Бирок жана мен айтканда, мен жана инфраструктураны айттым, убагында бир нерсени жасап койсо башкача өнүгүшү мүмкүн экен деп мен 99-жылы коюлган жолду айттым. Бирок андан сырткары, мисалы үчүн бийлик жана жергиликтүү эл статус алып, мындай эгемен бололу деген ошондой каалоосу бар да. Таш көмүрдү карабай эле биз өзүбүзчө болсок, мисалы үчүн бюджети азыр таш көмүргө карайт да. Анан кээ бирлер айтып калат, мен интервьюларды алып жүрдүм да, таш көмүрдү биз багып атабыз дейт. Биздин ошо эсебибизден таш көмүр турат. Бирок эгер бизге статус берип бөлүп койсо, жок дегенде айыл өкмөтү мейли шаар бербесин, айыл өкмөтү кылса деле бюджетибиз өзүбүзгө өзүбүз жетип чоңоюп, биз жаныбыздагы айылдарды дагы көтөрө алабыз. Азыр бүт таш көмүрдөн көз карандыбыз, таш көмүрдү багып атабыз деп көп мен сүйлөшкөн элдер, ошол жакта жашаган элдер айтып атышты. Ошон үчүн бийлик мүмкүн мен ошо айткан нерселердин негизинде деле көрүп, бул канчалык Шамал Сайда самостоятельный болуп, ошо чын эле статус берип, мүмкүн ал чоңоюп башка жанындагыларды деле өстүрмөк да, жанагы сфера обслуживания жанындагы эмелерге деле кетсе, жолдун боюнда бар да айылдар, ошол жака деле кетсе, алар деле көтөрүлөт эле. Ошон үчүн кайра эле бул Шамал Сай жана бияктагы Бишкекте болуп эле Шамал Сайга эле байланбай, кичине мындай распределение. Бардык биле Бишкекке капиталдагы
бийликтагы борборлорго чогулуп бергенин себеби кесепетинен аймактар өнүкпөй калат, аймак чоң өзүнчө маселе. Мына сиз мисалы Германияда канча жылдан бери жашайсыз? Канча жыл болду жашаганыңызга? 5 жыл болду, Германия баягы федеративдик түзүлүштөгү мамлекет, билесиңер, мисалы ал жакта деле мисалы баардык эле бизде болуп мисалы баардык эле борборго Бонн жана чоң ири шаарларга топтолгон эмес да. Алар чакан шаар, ал турган айылдары, мисалы ошо Германия менен салыштыра аласыз бизге караганда. Германиянын кайсы бир мисалын үлгү кылып алсак мүмкүн болгон да, өтө эле баягы фантазиялуу ташкындай бербесин, реалдуу нерсени айтсаңыз айта аласызбы? Мисалы ошону пайдалансак, мисалы Шамалсайга окшогон чакан конуштар көп да ал жакта, туурабы? Эч кандай өндүрүшү жок деле гүлдөп өнүгүп жашап жаткандар бар Германияда мисалы да. Ошол жак менен салыштырып мындай айтсак. Салыштырыш мүмкүн эмес го дейм. Мүмкүн эмес, албетте. Ал жерде мамлекети күчтүү, мамлекети бай, экономикасы абдан бай, ошон үчүн алар мисалы Шамалсай сырткары өндүрүшү токтоп калган, ал жакта абдан көп шаарчалар бар. Анан көбүнчө ошол заводдор же ошол шаарлар мындай чоң музей сыяктуу болуп калып, мындай туризмди дагы алып кетишет да. Ошол негизинде мисалы үчүн көбүнчө көмүр чыгарган шаарлар токтоп калат, себеби булар көмүргө каршы. Руру бассейн. Ошол тарапта. Ошентсе дагы мамлекетти карап мындай акча бөлүп тегиз дотация кылып, анан тегиз өнүктүрөт. Ошон үчүн андай деле салыштырыш кыйын. Ал жакта кичинекей, абдан кичинекей айыл болсо деле бир 3000 кишилик, 1000 кишилик айылдар бар. Алар деле өздөрү менен жана социалдык, экономикалык түзүлүшү ал жерде күчтүү да. Ошон үчүн алар мындай көз каранды болуп же кыйналып андай такыр бир дагы айыл жок. Мен эми бул улам бул сиздин изилдөөңүздүн практикалык пайдасы жөнүндө сурап атканымдын себеби мына бүгүн эле сиз менен жолуккандан билип атам да, ошол Шамалсайды мен депрессивдик шаар бириби десем сиз күлүп жибербедиңизби башындачы, анткени андай эмес болуп чыкты, тескерисинче өнүгүп. Ушундай Шамалсайдын тажрыйбасы башкаларга дагы мисал болуп, аларга шык берсе экен деген тилекте айтып жатканымдын себеби, анткени мына мен дагы бир жолу сизди бир сындап өтөйүн, бир аз эметип, сиз мына изилдеп туруп Германияга кетип каласыз, сиздин изилдөөңүздүн пайдасы тийсе экен. Шамалсайга окшогон мурдагы баягы күркүрөп өсүп жаткан Москвалык камсыздоо болгон азыр калкынын жарымынан көбү көчүп кеткен ушундай ПГТлар болобу, шаарлар болобу, мүмкүн ушул рецепт менен өнүгүп кетип жок дегенде бир түзүк жашоо деңгээлин кармап тура алса экен деген гана тилек да. Ошон үчүн сизден улам ошону сурап атпаймынбы, практикалык пайдасын тууралуучу. Ал эми мисалы үчүн мындай Шамалсай өзү өнүгүп аткан үчүн ага эми Кыргызстан боюнча таза суу маселеси, суу тетиктери, жана суу чыгарган, анан инфраструктура же канализационный, таштандынын проблемасы, ошон чоң проблемалар бар. Мисалы үчүн практикалык жактан ошол жардам болмок да, эгер бир нерсени ойлонуштуруп же ошо эл кантип чогулуп элби же болбосо үнүн угузуппу десе, мисалы үчүн ошол тарапты ойлосо болот да, же экологиялык жагын. Мындай экономикалык жагын өздөрү түзүп алышып, өздөрү эле жашнакка жылып атышат. Жана административдик саясий жагы болсо, ал баягы биздин көйгөйүбүз, мындай эмелерди элетти карабай, баягы статус маселесин айттым го. Эми балким Таш көмүрдүн администрациясы, мэриясы каалабай жаткандыр, аларды багып жаткан ушундай бир территориядан кол жууп калбай эле да, ошон үчүн өзүнчалык статус бергиси келбей жаткандыр. Анан башка ошо практикалык жагы дегенде эмне, мындай тыгыз мамиле түзүп турабыз Германия менен деле. Мисалы үчүн пандемия учурунда мектеп окуучуларына биз онлайн сүрөт тартуучу тренингдерди өткөрүп, чогуу сүрөт тарттык, алардын сүрөттөрүн көргөзмөгө кошуп, анан же болбосо нарын суусундагы биз өзүнчө бир долбоордун алкагында нарын суусу агып Сырдарыяга кошулат да.
ошо Нарын Сырдария деп туруп бир абдан кызыктуу эл аралык долбоор кылдык. Ал жерде биз Борбор Азиянын 4 өлкөсүнөн шаарларды алып салыштырып сууну карадык да биз аны анан объект катары эмес сууну биз жана биздин жашоонун жана негизги ошо негизги булагы деп аны жана H2O катары эмес ал жактан мисалы үчүн кээ бирлер жанагы руханий байлык алат, макалдар бар. Эми ГЭС иштейт, ал айтпасам деле белгилүү, бирок андан сырткары дагы мисалы үчүн Өзбекстан тарапта абдан көп мындай ырым-жырымдар бар экен Сырдарыяга байланышканчы. Казакстанда деле анан биз ошону салыштырмалуу карап. Сакралдуу культ. Ооба, өзүнчө ушундай суунун өзүнүн эмеси бар экен, эси, касиети ошол. А бирок ошо Сырдарыядан айырмаланып, нарын көбүнчө мындай техникалык анын үстүнө ГЭС курушубуз керек деп биздер техникалык жактан гана эксплуатациялап турабыз. Ооба, Кыргызстанда ошондой экен да, себеби ал бизде буркурап агат да, мындай аскалардын арасында мындай күнүмдүк өткөндөн кийин жай аккан суу болуп калат. Ооба, анан нарын суусу жеп кетет деп аны мындай башкача биз же коркуу же болбосо аны иштетип калуу, ГЭСтерди утилитардык гана ошондой мамилеси башка экен да, ошо мындай жогору жактагы менен ылдый жактагы сууга болгон көз караштар башка экен. Ошондой абдан кызыктуу долбоор кылдык. Ошонун алкагында жергиликтүү ошо поссовет деп коет, айыл өкмөтү ошондой иштегендер менен да иштештик, мектеп окуучулары менен ошо сизди деле тааныштырып коем. Анан дагы кызык жери, мисалы үчүн Худжантта, Казалыда, ошо Арал деңизинин астында да биздин топтун мүчөлөрү иштеп атышты. Казактар ошо нарындагы окуучулар же нарын десе билбейт экен, нарын эмне, каякта деп. Көбү үчүн ошо Сырдарыя ушактан башталып бияктан бүтөт экен да, ошондой. Нарын деле ошондой эле да, нарын суусуна биякта болду. Каяк агат, эмне болот, эл эмне кылып атат билбейт. А кийин билгенден кийин болсо ошо көбүнчө казактар өзгөчө ушул жылы эме деп атты, ошо кыргыздарга айтып койгулачы, сууну көп булгабасын, бизге анан көп коротпосун, бизге келбей калып атат, же келсе булганып келип атат деп ылдый жактагылар ушундай. Чын эле кызыктуу экен, анткени аталышы да башка. Ошо чек-арадан өткөндөн кийин анан кийин анын суунун аккан суунун мүнөзү да башка, ага болгон мамиле да башка болуп калат. Абдан кызыктуу, өзүнчө изилдей турган нерсе экен бул, сизге мисалы антрополог катары. Ошондой долбоор болуп изилдегенбиз аны деле, аны бүттүн кийин тааныштырган. Сиз практикалык жак деп жакшы ошону айтып атасыз. Көбүнчө илимпоздор айтпадым, жана өзүбүзгө эле жазабыз. Мисалы үчүн мен жазганды менин эле коллегаларым окуйт же түшүнбөйт, башкалар түшүнбөй калышы мүмкүн да. Биз термин колдонобуз, өзүбүздүн эрежелерибиз бар илимде, мисалы үчүн. Анан ошон үчүн мен деле көп ойлоном, ушуну кийин эмне кылабыз, ушундай кийин китеп чыгат, аны деле башкалардын тиши өтпөйт, мисалы да. Аны өзүбүз эле ошон үчүн мындай пайдасы эмне деп мен деле көп ойлоном. Анан ошондуктан жана Одноклассникте, Фейсбукта тайпаларды түзүп койгом, WhatsApp'та бар, аны байланышып турам, кээде жана жалпак тилде эле бияк мындай экен, мындай экен. Сизди баягы практикалык пайдасы деп улам сураганда сизди күнөөлөгөн жокмун. Сиз эмгек бул иштин өз бөлүгүн жашадыңыз, изилдедиңиз, жарыяладыңыз. Андан аркысы ал сиздин эрктеме, сиздин колдо эмес. Ошол эле баягы биздин өкмөт болобу, бийлик болобу, ошолорго жеткирип коюш керек. Алар мындай улап кетсе, ошодон бир мындай бүтүм чыгарып дегендейчи, пайдаланса деген гана тилекте. Баардыгы эле жоопкерчиликти сизге эми жаздыңыз, эми ошону ишке ашырыңыз деп сизди күнөөлөгөн жокпуз албетте. Бирок ооба, илимпоздордун өзүнүн милдети бар, өзүнүн миссиясы бар, аны аткарат. Ана практикалык пайдасы колдонулса, мындай башкаларга дагы үлгү болсо деген тилек болот да, башкаларга да жеткирүү дегенчи, албетте. Ооба, жана прикладная антропология деп да өзүнчө бир багыт бар, ал жерде ошол көбүнчө практикалык жагын карайт. А бирок аны мен өзүмө деле жеке күнөө кыла алган жокмун. Жалпысынан мен деле сыным ошол да. Азыр өзгөчө мына интернет өнүгүп, технологиялар өнүккөн учурда баары бир биз жана тыгыз эме мамилени кармап туруш керек, өзүбүз изилдеген эл менен же объект мененби
кимге десе дагы ошол. Гүлзат, сизге чоң рахмат. Абдан мындай кызыктуу, ушул биздин эсимде долбоордун алкагындагы биринчи жолу мындай өзгөчө бир мындай антрополог менен ушундай темада биринчи жолу ушундай маек болду. Чын деле бир чети жеке өзүмө дагы дароо эле мындай түшүнүктүү эмес, мындай кыйыныраак болду, бирок абдан кызыктуу болду бул теманы жөнүндө сөз кылууга. Сизге ишиңизге ийгилик, жаңы кызыктуу, эң башкысы баягы бизге элге пайдалуу болгон, элибизге пайдалуу болгон изилдөөлөр болушун каалайм. Ден соолукта болуңуз, ишиңизге, сиздин изилдөөлөрүңүзгө ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Силер дагы ошондой мүмкүнчүлүк берип туруп, жана илим посттор көбүнчө инопланетян сыяктуу өзүнүн тили менен сүйлөп, силер ушундай чакырып турсаңар, элге деле биз аракет кылып жеткизип, ушундай айтып турабыз билгенибизди. Рахмат, ийгилик. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар. Oh